Өз бааңды бил. Күндөрдүн биринде карыган акылманга бир жигит келип мындай дейт: мен сизге келдим, анткени өзүмдү ушунчалык байкуш жана эч нерсеге жарабаган адамдай сезип жатам. Атүгүл жашагым да келбей калды. Айланамдагылардын баары мени жолсуз, чоркок жана акмак экенимди айтышат. Суранам, мага жардам бериңизчи. Карыя жигитке көз кырын салып коюп, шашылыш жооп берди: кечир, бирок азыр колум бошобой жатат. Сага жардам бере албайм. Мага тез арада бир маанилүү ишти бүтүрүү керек. Бирок сен менин ишиме жардам берсең, мен да сага жардам берем. Акылман чыпалагынан кооз ташы бар шакегин чечип, жигитке берди. Бул атты ал дагы базарга жөнө. Мага карызымдан кутулуу үчүн бул шакекти тез арада сатуу керек. Аны мүмкүн болушунча кымбат сат жана эч качан бир алтындан арзан баага макул болбо. Жигит базарга барып, шакекти соодагерлерге көрсөттү. Бирок алар бир алтын тыйын деген бааны угаары менен күлүп шылдыңдап жатышты. Бир гана карыя соодагер бул шакек үчүн эң көп дегене бир күмүш тыйын берилерин айтты. Жигит кайгырып акылманга кайтып келди. Устат, мен тапшырманы аткара албадым. Шакек бир алтынга турбайт экен, деди жигит. Сен азыр маанилүү сөз айттың, оолум, деди акылман. Эми зергерге бар да шакектин чыныгы баасын сура. Бирок ал эмне десе да шакекти сатпай мага алып кел. Жигит зергерге барып шакекти көрсөттү. Зергер шакекти көрүп: азыр бул үчүн 58 алтын берем. Эгер күтсөңөр 70 алтынга сатып алам, деди. Жигит таң калып акылманга кайтып келди. Акылман аны угуп мындай деди: билип кой уулум, сен дал ушул шакексиң. Баалуу жана кайталангыс. Сени чыныгы адис гана баалай алат. Анда эмнеге сен базар кезип туш келген адамдан өзүңө баа беришин күтүп жатасың? Жашоонун баасы сен өзүңдү канчалык баалаганыңа байланыштуу. Кандай болсоң ошондой бол жана дайыма жакшы жакка өзгөрүүгө умтул. Адамдардын мактоосун издебе. Аны таппайсың. Сенин чыныгы бааңды бир гана Кудай билет.